Эмне болуп атканын өзүңүздөр көрүп атасыңыздар. Мына эмне үчүн чогулганыбыз мына жерде баары жазылып турат. Биз Бишкекте колдон келген аракетти жасадык. Сотко чейин талаптарды койдук. Сот күнү да ошол жерде сот башталгандан бүткөнгө чейин кыйкырып турдук. Мирланга боштондук деп. Раимов Мирланга боштондук. Элим, жерим деп жүргөн, ушундай эл үчүн күйгөн, жер үчүн күйгөн. Биздин жерибизди, суубузду мына компроматты 5731 гектар жерди ээлеген жерибизди Өзбекстанга өтүп кетип аткан жерден токтотуп калган жигиттердин бири. Эң ашында ошол саппасында жүргөн жигиттердин бири. Ушул жерде болуп аткан окуяларды бардыгын түз мына Асамидин экөө бүт Кыргызстанга, бүт дүйнө жүзүнө алып берип атты. Ошол жакта көргөндөр колдоп жардамдарын берип атышты. Бул жерде апаларыбыз нан бергени нан берип атты, күрүч бергени күрүч берип атты, кой бергендер кой берип атты, Москва жактан анча мынча акча жөнөтүп атышты. Ошонун бардыгы ошол Мирландын, мына Асамидин ошол жасаган эмгектери, ошол жака түз маалыматты болгон, чындыкты жеткиргендин негизинде ошондой эл уюшулуп, ошол суубузду, жерибизди сактап калдык. Туурабы? Эң туура. Эми ошондой жигитибизди мына эми бир болгон шыктоолор менен өзүнүн аккаунтун ноябрда бузуп киришип, ошол аккаунт бузулгандан кийин Мирлан ал ошол аккаунтту бир көзөмөлгө алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калган. Өздөрү бузуп туруп, өздөрү Мирландын атынан бул төңкөрүш жасаш керек деген бир сөздөрдү жазып туруп, заправщик деген бир сөздөрдү жазып туруп, Мирлан менен мына канча жүрөбүз бир андай бир сөздү кошкон эмес. Мирлан бирөөгө катуу сүйлөгөн эмес. Мирлан өзү юрист, маданияттуу, билимдүү жигит. Мыйзамды так билген, башкалардан да мыйзамды так аткаруусун талап кылып жүргөн жигит. Ана ошентип ал Мирландын стили да эмес, Мирландын сөзү да эмес, Мирландын жазганы да эмес. Өздөрү жазып туруп, эки дос болбой калды. Бирини заправщик деп атап, бирин да бир нерсе деп атап туруп, акырында төңкөрүш кылыш керек деп жазып туруп, ушул жазганы үчүн ушул бул массалык башаламандыкка чакырып атат элди, бийликти башаламанга чакырып атат деген шылтоо менен ошондой статьяны коюп туруп, Мирланды камашты. Камаганда дагы үйүнөн келип алып кетти, террорист кармагандай. Күтүп отурушкан машинасы менен келип вараптасынын алдына токтогондо, дарбазанын алдына токтогондо барып кармап атат. Караңгы киргенде балдарынын аягынын көзүнчө чыркыратып, ошол керек беле? Биз айтып атабыз, бул өтө эле аша чапкандык. Бир повестка берип чакырса келет эле. Суроолоруна жооп берет болчу. Жок, ушул бир террорист катары кармагандай кармап, алып барып чыркыратып, анан сот ачып өтүш керек болчу. Сотту жабып өткөрүштү. Мыйзам боюнча ачып өтүш керек. Эч кимди киргизбеди. Адвокаттар гана кирди. Биздин партиялашыбыз Богданова деген адвокатыбыз бар. Ошол адвокат бар. Анан кыргызча жакшыраак билген деп, кыргызча билген Жыргал деген да бир адвокат алдык. Богдановдун да бир шериги бар. 3 адвокат карап атат. Канча деген негиздерди айтып атат. Силердин кармагаңар туура эмес деп. Мыйзамсыз деп айтса, уккан адам жок. Сот укпастан отуруп, ошол тергөөчүнүн жазганына негиз кылып туруп эле 2 айга камап салды. Анан эми бул абдан туура эмес иш болуп атат да.